Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев коопсуз шаар долбоорунун экинчи фазасын ишке ашырууга даярдык көрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев белгилегендей, долбоордун экинчи фазасын ишке киргизүүнүн баштапкы белгиленген мөөнөттөрдүн бир аз кечигүүсү инженердик түйүндөргө аппараттык программалык комплекстерди кошуу үчүн уруксаат кагаздарын макулдашуунун создуктурулушуна байланыштуу болуп саналат. Бирок учурда келип чыккан маселелер чечилди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев баса көрсөткөндөй, коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү жана натыйжалуу жүзөгө ашыруу Кыргыз өкмөтүнүн ишинин башкы артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Долбоорго тартылган мамлекеттик органдар бардык пайда болгон маселелерди ыкчам чечүү үчүн тынбай иштөөгө тийиш. Биз долбоорду киргизип, ийгиликтүү иштөөсүнө жетиштик, бирок бүгүнкү күнү биз принципиалдуу түрдө көп ишти жасоого тийишпиз. Долбоордун кийинки баскычтардын ишке ашыруунун жүрүшүндө келип чыга турган көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн масштабтуу иштерди аткаруу, бардык айырмаларды өтө кылдат иштеп чыгуу керек. Жолдордо коопсуздукту камсыздап жана жол инфраструктурасын гана жакшыртпастан, бузууларды каттоонун, билдирмелерди жеткирүүнүн жана айыппулдарды төлөөнүн түшүнүктүү жана ыңгайлуу механизмин киргизүү зарыл. Жол инфраструктурасын жакшыртуу иштерин улантуу кажет. Жарандар долбоорду колдошууда жана жолдордо тартипти сактоого аракет кылып жатышат. Алар билдирмелерди алууда жана айыппулдарды төлөөдө ыңгайсыздыктарды сезбеши керек деп баса белгиледи Мухаммедкалы Абылгазиев. Өкмөт башчы тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке киргизүүгө мындан аркы даярдык көрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Биздин максат быйыл коопсуз шаар менен мына Бишкекти баштадык. Мына ушуну улантып, азыр экинчи этабына тендер жарыяласак, конкурста жарыяласак, Ош шаарындагы мына Бишкектеги тартипти көрүп алып, Ош шаарындагы биздин жарандарыбыз айтып атат, тезирээк Ошко баштабайсыңарбы депчи. Көрүңөр, жакшы нерсеге баары бир элибиз мындай суусап калган да. Ошон үчүн тез арада биз Ош шаары, Жалал Абад, чоң шаарларыбызды, трассалардын баары тең. Быйыл Кудай буйрса, Бишкек бүтүп, чоң шаарларыбыз бүтүп, трассаларыбызды бүтүрүшүбүз керек. Бу да мен ойлойм биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын колдоосуна алынып атат, эч кандай маселе болбойт. Өкмөттүн башкы милдеттеринин бири бул 2040-жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынын жана 2019-жылга карата өкмөттүн программасынын чараларын сапаттуу аткаруу. Мындай талапты премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев министрлик жана ведомстволордун жетекчилери менен кеңейтилген кеңешмеге койду. Өкмөт башчы белгилегендей, өткөн жылдагы иштин жыйынтыктарын чыгаруу мезгили аяктады. Бардык мамлекеттик органдарда жыйынтыктоочу коллегиялар өттү. Февралдын соңунда өкмөттүн жыйынында 2018-жылдагы социалдык экономикалык өнүктүрүү жыйынтыктарына баа берилди. Жыл оңой болгон жок. Дүйнөлүк экономикада атаандаштык процесстердин күч алышынын үмүтүнөн алганда, экономикалык өсүү темпин 3,5% деңгээлинде сактоого, улуттук валюта кыргыз сомунун туруктуулугуна, бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүгө, мамлекет тарабынан кепилделген социалдык милдеттенмелерди толук көлөмдө камсыздоого жетишилди, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Муну менен катар премьер-министр өткөн жылы иш жүргүзүлбөй калган маанилүү милдеттерге көңүл бурдурду. Биринчи кезекте бул түз инвестициялардын агымы жана ата мекендик товарларынын жана айыл чарба продукцияларынын экспорту үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Менин көз карашымда министрликтердин жана ведомстволордун ишин натыйжалуу координациялоо, ошондой эле ата мекендик товарларды Евразия экономикалык биримдигинин рыногунда илгерилетүү маселелери боюнча бизнес менен таасирдүү өз ара аракеттенүү жок. Фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук маселелери чечилген эмес. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк жаңы долбоорлорун жана инвестициялык лотторду киргизүү созулду. Булар тууралуу биз биринчи жылы айтып жаткан жокпуз. Ген иштетүү чөйрөсүндө катачылыктарды оңдоо, айрыкча уруксаат берүү жана лицензиялык келишимдерди аткаруу боюнча көп иштерди жасоо керек деп белгиледи Мухаммедкалы Абылгазиев. Биздин негизги милдет өкмөттүкү. Өзүбүздүн программада жазылган милдеттер, андан тышкары азыр мына 5 жылдык планды кабыл алдык. 5 жылдык планды кайра 1 жылга бөлдүк. Ар бир жыл эмне кылабыз? Мына ушуну так өзүңүздөр аткара турган пландарды, максаттарды так жазып, премьер-министр менен кол коюшулган өзүнчө план болуш керек бизде. Ар бир министрлик менен жеке премьер-министр өзү отурат, кол коюшабыз. Ким эмне кылат? 19-жылы эмне кыласыңар? 5 жылдын ичинде эмне кыласыңар? Кандай өзгөрүү болот? Сөзсүз түрдө 2040-жылга чейинки президентибиз бекиткен өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияда камтылган иш-чараларды камтышыбыз керек. Региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү,
мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаранын баарын камтышыбыз керек. Ал боюнча өзүңөрдүн башкарып аткан тармактар боюнча иш-чараны иштеп чыгышыңызга керек. Ошондой эле өкмөт башчынын айтымында мамлекеттик сатып алуулар тутумун реформалоо жана программалык бюджеттик каржылоого толук кандуу өтүү боюнча иштердин жыйынтыгы канааттандырарлык эмес. Өзгөчө мамиле быйыл сатып алуулар маселесине болуш керек саясатка. Биз азыр жоболордун баарын иштеп чыктык. Бул сөз оңой сөз эмес. Эртең жыйынтыгына келгенде эч нерсе мамлекеттик өндүрүүчүлөрдү колдогон бир саясат жүрбөсө, анда биз абдан чоң уятка калабыз. 1 миллиард доллардык сатып алуу болот экен. А өзүбүздүн миллиард долларды кошуналардын чет жактан келген товарларына берип атабыз. 500 миллион бизге бурсак, ошондон мисал үчүн бир 50 миллион налог алсак, айлыгыбызга көбөйткөнгө, социалдык маселелерди чечкенге жарайт да. А канчалар бизде жумуш орундарынан айлык алышат, өзлөрүнүн жанын багат. Бул боюнча да абдан чоң сатып алуулар боюнча бул жерде да министрлер болуш керек өзү. Кээ бирлери бар да, мен тендердик комиссиянын жетекчиси болгон эмесмин, мен жооп бербейм. Андай болбойт. Мына мен да министр болуп иштеп жүрдүм. Бир да тендер министрдин макулдугу жок өтпөйт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баса көрсөткөндөй, үстүбүздөгү жылы өкмөттүн алдында дагы кыйла татаал жана масштабтуу милдеттер турат жана бул максаттарга жетүү иштери максималдуу натыйжалуу координацияны жана так аткаруучулук дисциплинаны талап кылат. 5 жылдын ичинде 4%дан кем эмес ички дүң продукцияны өндүрөбүз дедик. 800 миллиард сомдон ашык ички дүң продукция болот дедик. Бүгүн 558 миллиард сом. Демек биз дагы 300 миллиардка 5 жылдын ичинде өстүрүшүбүз керек. Же болбосо жылына 60 миллиард сомдон кем эмес өсүш болуш керек бизде. Ошон үчүн мен тапшырма берем. Ар бир жетекчиге дегенбиз. Министрдин ал тармакка тиешеси барбы, жокпу? Конкреттүү түрдө ар бир жетекчиге инвестициялык лотту, мына биз айтып атпайбызбы? Инвестициялык лот даярдайбыз деп. Хватальчевич, өкөңүздөр. Вицелер менен биргеликте иштеп чыгып, ар бир жетекчиде бирден айылда болобу, шаарда болобу, өнүктүрүү боюнча бирден долбоорду жетектешибиз керек. Биз антпесек, жанагы орустар айткандай ручной управление алып келбесек, декларация менен бүтпөйт. Ар бир өзүңөрдөн отурган министрликте мен эмне кылдым дегилечи? Макул менен жарым жыл 3 ай болгон министрлерге айтпайын. 4 жылдан бери иштеп аткандар бирдеме кылдым деп айта аласыңарбы? Зарплатага кол койгондон башка. Ошон үчүн өсүү шаар 20 шаар деп атабыз. Буларга да бекитишибиз керек биз. Ар бир жетекчини. Мисалы үчүн МЧСтин жетекчисин бир шаарды бергиле. Ошонун проблемасын баарын чечет. Өзүнүн милдетинен башкасына. МВДга бирөөнү берелик, бир шаарды мына караколду аласыңар. Ошондо момундай саясат жүрөт, ошону бүтүрөсүңөр. Мындай кылбасак болот. Өкмөттүн мүчөлөрү, мамлекеттик орган жетекчилерин ар бир точкага байлашыбыз керек. Кен боюнча мисалы үчүн келди бир жерге инвестор, ошого бирөөнү байлап берели, бүт маселесин чечесиң, жооп бересиң. Өкмөттүн составында жетекчи болуп иштегенден кийин бирден проект бүтүрүшүбүз керек биз быйыл. Ошону байлап ар бирине бекитип жылышыбыз керек деген ойдомун. Премьер-министр өзгөчө белгилегендей, маанилүү багыттардын бири ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында мамлекеттик сатып алуулар тутумун реформалоо болуп саналат. Экономиканын реалдуу секторунда жаңы кен иштетүү объекттерин ишке киргизүү жана инвестицияларды коргоо, кайра иштетүү өнөр жайын салыштырмалуу 17% кем эмес деңгээлге жеткирүү менен өндүрүштүк кубаттуулукту модернизациялоо жана кеңейтүү зарыл. 2ден кем эмес ири соода логистикалык борборду түзүү аркылуу логистиканы жана сооданы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу керек деп ырастады Мухаммедкалый Абылгазиев. Ошондой эле өкмөт башчынын айтымында маанилүү милдеттердин бири башкаруунун холдингдик тутумуна өтүү жана KPI улуттук башкаруу компаниясы негизги натыйжалуулук көрсөткүчтөр тутумун киргизүү аркылуу мамлекеттик мүлктү башкаруу тутумун трансформациялоо болуп саналат. Мухаммедкалый Абылгазиев жыйындын жүрүшүндө мындан сырткары энергетика тармагына өзгөчө көңүл бөлүп, бул багытта олуттуу реформаларга барууга убакыт келгендигин баса белгиледи. Энергия системасында проблемаларды көрүшүбүз керек. Энергия системасындагы электрондук форма алып келүү боюнча кечөө мынакей. Бул жерде элементарный да, эми силер билишиңер керек, эмне үчүн айтып атам. Счетчик бизде чыгат экен. Электросчетчик. Алганыбыз Турциядан алып атырбыз,
Кытайдан алып атыптырбыз, Казакстандан алып атыптырбыз. 200 миңди ошентип алып коюп турбуз. А бул жерде биздики жүрөт. Ишканасын коюп албайт. Себеби дегенде критерий коюп коюптур. 30 миллион оборотуң болуш керек, тиги бу депчи. Бул специально подгонда ошол жактагы компанияга, чоң компанияларга шарт түзүп берип атат. Ушулардын баарын Замир Марипович, биздин өзүбүздүн өндүрүштүн кандай гарантияларын алышыбыз керек, кепилдигин. Биздин өндүрүшчүлөрдүн кассасында 30 миллион жаткан өндүрүшчү жок да. Туурабы? Ошон үчүн муну да биздин Кыргызстандын өзүнүн өндүрүшчүлөрүнө шартына алып келишибиз керек, требованиянын баарын. И ошол закупка кылып аткан жана энергия компанияларды чоң биздин мамлекеттик ишканалардын баарын тең. Бактыгүл Жаныбековна, ошонун баарын карашыбыз керек. Карап, кандай требование коет. Специально подгон кылат да. Бир компанияга подгон кылып эле жазып коет. Момча оборотуң болуш керек, момча поставкаң болуш керек. Бүттү биздин Кыргыздын компаниясы кырып кетет. Бирок мен сапаты боюнча, баасы боюнча анда сөз жок. Сапаты болуш керек Кыргыздын компаниясы да, Кыргызстандыкы. Жооп бериш керек ошого. Ошон үчүн болгон күчүбүздү жумшап, биздин өзүбүздүн экономикабызга жумшашыбыз керек бар. Премьер-министр өкмөттүн 2019 жылга карата программасын ишке ашыруунун мониторинг тутумун ай сайын натыйжалуу иштеп чыгуу жана киргизүүнү кыска мөөнөттө макулдашууну аяктап жана мамлекеттик органдардын ишмердигин пландаштыруу, баалоонун жаңы методикасын бекитүүгө сунуш кылууну тапшырды. Ар бир мамлекеттик орган үчүн конкреттүү ченемдик көрсөткүчтөр коюлушу керек. Алар боюнча министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин ишинин натыйжалуулугу бааланат. Өзгөчө кызмат көрсөтүү тутумуна көңүл буруу кажет экендигин буйруду. Биз эл менен тыгыз байланышып кылып аткан ишибизди түшүндүрүп турбасак, ортого чагым кылып, жазалып аткан ишибизге терс баа бергендер болот дагы эле. Ошон үчүн мунун баарын тең кайра күчөтүшүбүз керек. Өзгөчө мамлекеттик сапат кызмат көрсөтүүлөрдү жана электрондук формага алып келип атканды баардык мамлекеттик органдар кызмат көрсөтүп аткан жарандарыбызга. Азыр мына 5 компанияга кол коебуз. Мамлекеттик коммуникация, IT технологиясы боюнча 5 компания болот. Ошо 5 компания бардык жанагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук формага алып келүү боюнча иштерди ошолор жүргүзөт. А биздин милдет министр катары, мамлекеттик орган жетекчиси катары ошолор менен тез арада киришиш керек. 19-жылы электрондук кызмат көрсөтүү системасы толук кандуу иштеш керек. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев тажикстандык кесиптеши Кохир Росулзоодо менен кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерге байланыштуу телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө өкмөт башчылары кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги учурдагы абалды жана болуп өткөн чек ара окуясын жөнгө салуу боюнча көрүлүп жаткан чараларды талкуулашты. Кырдаалды жөнгө салууга жана өлкөлөрдүн ортосундагы достук, кошуналык мамилелерди эске алуу менен эки мамлекеттин чек ара тилкелеринде абалды турукташтыруунун мындан аркы чараларын көрүүгө эки жактуу даярдык билдирилди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Росулзоодо белгилешкендей, эки өлкөнүн мамлекеттик органдарын биргелешкен иши жөнгө салынган жана окуяны биргелешип тергөө жүргүзүү жана чек арадагы кырдаалды эскалация кылууга жол бербөө чараларын көрүү макулдашылган. Белгиленгендей, учурда эки мамлекеттин компетенттүү органдарынын жетекчилери, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары абалды жөнгө салуу жана чектеш аймактарда туруктуулукту камсыздоо үчүн биргелешкен иштерди жүргүзүшүүдө. Өкмөт башчылары ошондой эле мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишмердигин активдештирүү боюнча белгилешти. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн мамлекеттик органдарын кырдаалды турукташтыруу боюнча ишин координациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер-министринин орун басары Иброхим Азим барган. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү өкүлчүлүктөрүнүн башчылары менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле мамлекеттик органдардын жетекчилери катышып, алар тейлеген чөйрөлөрдүн өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана өлкөнүн экспорттук потенциалын кеңейтүү боюнча келечектүү долбоорлор тууралуу бет ачар сунушташты. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчы баса белгилегендей, 2018 жыл биздин өлкө үчүн оңой жыл болгон жок. Өлкөдө коомдук саясий кырдаалды турукташтырууга жана Кыргызстандын эл аралык мейкиндиктеги кадыр баркын чыңдоого багытталган маанилүү окуялар көп болду. 2018 жыл биз үчүн татаал жыл болду. Себеби 2018 жылдын башындагы кошуна өлкөлөр менен тирешүүлөр, соода жагында, чек ара жагындагы тирешүүлөр, жаңы келген президентибиздин биринчи жылындагы болгон
кыйынчылыктар менен башталган. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген ушул силерге тиешелүү экен деп ойлойм. Чоң жолугушуулар да ошол мамлекеттин кызыкчылыгын чечиш, аларды оң жакка салыш, бузулуп алган мамилелерди оңдош кандай кыйын болот. Муну мен өзүм күбө болдум. Мен ошон үчүн сиздердин жумуштан абдан маанилүү мамлекеттик ролу бар экенин мен жакшы түшүнөм. Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөттүн тышкы экономикалык ишмердигиндеги ишке тутумдуу мамиле жасалган артыкчылыктарына элчилердин көңүлүн бурду. Департаментибиз штаттык бирдиктердин башка министрликтерден өткөрүп берип, өзгөчө жанагы өкмөт аралык комиссиялардын баарын иштерин ушу сиздер тейлешиңиздер керек экен. Себеби дегенде байланыш бар. Биздин алган милдетибиз аткарылып атабы, аткарылган жокпу? Алар жактан кандай болуп атат? Өнөктөш өкмөттөрдөн мына ушулардын баарын мен ойлойм ушу сиздерден артык эч ким билбейт. Өкмөт башчы ошондой эле ата мекендик продукцияларды экспорттоо, туризмди өнүктүрүү жана Кыргызстандын дүйнөлүк мейкиндиктеги кадыр-баркын илгерилетүү маселелерине токтолду. Мындан тышкары премьер-министр жолугушуунун катышуучуларынын көңүлүн чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселесине бурду. Базалык өзүнчө бир ар кайсы мамлекетте жашоонун деңгээли ар кандай да. Ошону эсептеп чыгып, ошого бир базалык бир көрсөткүч коюшубуз керек. А калган эгерде инвестор тартып келсе, экспортты көбөйтсө, туристтерди алып келсе, ошол дипломат, ошол элчи башкалардан башкача айлагалыш керек. Натыйжасы ошол болуш керек бизде. Президентибиздин да тапшырмасы ошол. Жолугуп, ар ким эмне иш кылып атат, эмне натыйжа алып келип атат, эмне жетишкендикке жетип атат, ошого жараша элчиге баа бериш керек. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын кызматкерлери жалпы республикалык ишембиликке катышышты. Иш-чара республиканын шаарларын жана калктуу конуштарынын аймактарын көрктөндүрүү, санитардык тазалоо жана жашылдандыруу боюнча 3 айлыктын алкагында уюштурулган. Ишембилик Бишкек шаарынын Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркынын аймагында өттү. Иш-чаранын алкагында премьер-министр жана өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери бактардын көчөттөрүн отургузушту жана парктын аймагын таштандыдан тазалашты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Чүй облусуна жумуш сапарынын алкагында Ысык Ата районундагы жазгы талаа иштеринин жана каналдардын мелиоративдик тазалоонун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы Чыгыш Чоң Чүй каналынын тазалоонун жүрүшү, Бирдик айылындагы Чумуш каналынын жээгин бекемдөө иштери, ошондой эле Ысык Ата районунун Сынташ айылындагы суу сактагычтагы тазалоо иштеринен кабар алды. Премьер-министрге Суугат каналдарын сапаттуу ишин камсыздоо үчүн республика боюнча мелиоративдик иштерди уюштуруу тууралуу маалымат берилди. Мухаммедкалы Абылгазиев ошондой эле жазгы талаа иштеринин аткарылышы менен таанышып, айыл чарба техникасын көрүп чыкты жана жергиликтүү фермерлер жана дыйкандар менен маектешти. Дыйкан чарбалардын өкүлдөрү өкмөт башчыга айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү пландары, заманбап айыл чарба техникасын сатып алуу жана пайдалануу, ошондой эле продукцияларды сатуудагы кыйынчылыктар тууралуу айтып беришти. Мындан тышкары дыйкандар айдоо жерлерин ири ийгиликтүү дыйкан чарбалардын, ошондой эле жергиликтүү калктын кызыкчылыгында кыйла натыйжалуу пайдалануу жөнүндө премьер-министр менен ой бөлүшүштү. Мухаммедкалы Абылгазиев тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийликке айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо, анын ичинде жаңы финансылык каражаттарды киргизүү, инвестицияларды тартуу, дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана лизингдик программаларды ишке ашыруу боюнча чараларды күчтөтүүнү тапшырды. Өкмөт башчы ошондой эле фермерлерди үрөөн, жеткиликтүү насыя жана техника менен камсыздоо маселелерин ыкчам тартипте чечүүнү милдеттендирди. Мухаммедкалы Абылгазиев өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбасын жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү боюнча милдеттерди натыйжалуу аткарууну талап кылды. Премьер-министр ошондой эле ата мекендик фермерлерге айыл чарбасын каржылоо жети долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыя алуунун кеңири мүмкүнчүлүгү тууралуу эскертти.